Эгерде сиздин койлоруңуздун козулары мына ушундай козулар болуп, күзгө чейин улам карап келе турган болсоңуз, мына ушул козулар 30 миңден өйдөсүндө, алды 80 миң, 90 миңге чейинки сатыла турган козулар. Бул козулар Афганистандан келген койлордун козулары. Bundan алдыңкы видеодо ушул койлордун бооздорун метрге тартып чыгарганбыз. Алдыңкы көрсөткүч 92-94 сантиметрге жеткен койлор. Жаш койлор. Афганистандан биздин мамлекетке чейин жете турган жол киреси, ал жакта турган бул койлордун баасын эске алганда 40 миң сомдун тегерегинде айланып калып атат. 40 миң сомго чейин, 40 миң сомдон ашыгыраак мына ушул баанын тегерегинде келип түшөт аттагандар. Албетте бул биз үчүн, кимдир бирөө үчүн кымбат болушу мүмкүн, анткени биздин койлордун баасы 15 миң сом. 15 миң сомго азыр базарга барсаң жакшы бир козулу кой алдым деп эсептейсиң. Бирок ошол койдун козулары канчалык деңгээлде пайда берип атат, канчалык деңгээлде ошол койлорду актап атат, муну эсептеп байкаштырып көрсөңүздөр, ар кимибизге эле белгилүү болот туугандар. Эгерде сиздин коюңуз ошол эле жайдары кой жеген жем-чөптөн бир аз гана көбүрөөк жебесе, ошол эле гана өлчөмдөгү жем-чөптү жейт, бирок берген козусу кеминде 30 миң сомдон сатып турсаңыз, сиз үчүн 100 кой колдонгондон көрө 20-30 кой колдонгон жетиштүү болуп эсептелет. Мына ушул койлор сатылат туугандар, кимге жаккан болсо ээси менен байланышасыздар. 41 миң сом сурап жатыптыр. Албетте кеми болот. Кыргызстан боюнча жеткирип берүү уюштуруп беришет экен, жеткирип берүүнү. Даяр пайда болгон жакшы порододогу койлордон ар бирибизге насип эткен болсун. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз.